Men ayalımdın başka menen жүрgөнün bildim emne kılsam bolot. Ortada 5 bala var deyt. Çündürüp ayttagı sabır kılıp жашайм, 5 balan жетим кылган такыр болбойт. Анан bildim деген менен аны сен каяктан билдиң? Балким бул жолдо атасың, балким саңа күйөгө тийгиси келип аткан бирөө ошентип көрдүм деп айтышы мүмкүн. Адамдар, жубайлардын эң эле жакшы маселеси бири-бирине ишенүүлөрү болот. Эгерде аял күйөөсүнө ишенбесе, күйөөсү аялына ишенбесе, аркасынан где ты деп жанагыдай бир сотка менен изилдеп аппарат коюп койгон болсоң, албетте булардын бардыгы жакшы эмес. Ишенич болмоюнча бекем үй бүлө болбойт, бекем жашоо болбойт, балдарга туура тарбия берилбейт. Аял күйөөсүн аңдыса, күйөөс андан көрө Кудайдын сап берсин деп, сен ошого барына шүгүр эткениң бардык ордуна келет. Телефонун текшерип, ким менен сүйлөштү деп, каякта жүрүп алдың деп, эмне үчүн биз өзүбүздүн жубайыбызга ишенбейбиз дагы башка бирөөгө ишенебиз. Мен аялым ушинтип, сен ушундай экенсиң деп. Аякыры бул сен нике кыйган, адалдап, көз ачып көргөнү деген өзүңдүн аялыңа ишенбейсиң, бирок ошол аялыңа окшогон башка бир аял чоочун бир аял айтып ошого ишенип, ошол менен аялыңды кээде жаман айткандыгың, албетте бул сенин акыл эсиңдин кемдигинен кабар берип турат. Эжемин 8 айлык боюнда бар эле, эжем өтүп кетти, ичинде баласы менен жайга койду, эжем аябай тердеп жатты. Кеппинге орогончу эмне болот дейт, ошол туура эмес болгон. Эгерде маркум өтүп кеткен болсо, боюнда ошол бала тирүү болсо, ичин жарып врачтар кайтып баланы алуу керек болчу. Мына ошол өтө күнөө, анткени балким ошо тирүү бала көмүлүп калган, ошол жердеги айылдагы адамдардын баары күнөөкөр. Эгерде боюнда бар аял болуп, боюндагысы тирүү болгон болсо, аял өлсө, аялдын кардын жарып баланы алуу шарият боюнча милдеттүү болот. Ошону териштириш керек. Мындай кылган туура эмес.